Ассаламу алейкум. Урматтуу Москвадан мен көрүп аткан күрер ага инилерим, ушундай электровеликтерге кызыккан бир туугандарым, саламатсыздарбы? Видеого лайк басып, группалар менен, контакттар менен бөлүшө кетиңиздер. Бүгүн ушундай великтердин баалары боюнча толук обзор кылабыз. Негизи эле ушуга окшогон великтер бир 3-4 жылдан бери аябай кыргыздардын арасында популярдуулук болуп, анан көп соцсеттерде роликтер чыгып жүрөт. ДПСтер көтөрүп кеткен эвакуатор менен, анан бугадан машинага төлөгөндө акчалар төлөгөн, штраф алган, кыскасы ар кандай маселелер болуп келет, туурабы? Азыр ошону бааларын айтып, сиздерге толугураак маалымат берүүгө аракет кылабыз. Бүгүн биз Максат Аманов ушундай чакан электровелик саткан, бир чакан дүкөн ачыптыр. Толук маекти ушул агабыз маектешип алып берелик. Кандайсызбы? Тынч, жакшысыздар. Канча болду ачылганыңыздарга? Ачылганыбызга ровно где-то 1,5 айдан өтүп калдык. 1,5 айга чукулдап калдык. Сөзүм башында эле айтайын, бул великтер менен бул великтердин айырмалары кандай? Бул великтердин айырмасы булар деген монстр деп аталат. Моторлору 1000 ваттык. 1000 ваттык. Эртең ДПС тоскон болсо ким жооп берет ага? Аягында эмеси бар, гравировка бар специально 240 деп жазылып, то есть сага эч нерсе болбойт. То есть Российский Федерациянын законуна бардыгына жооп берет. 240 кылып бересиңер. 1000дикте. Уже 240 ичи. Ошондой Адманга кылып койгонсуз. Крышкасында жазылып болот да. Мунун тыйыны канча? Мунун тыйыны бир аккумулятор менен азыр биз 60 миңге берип атабыз. 60 миңден кетип атат. Бул 60 миңден эгер без аккумулятор алып кетем десе 45 миңден берип атабыз. 60 миңден бир аккумулятор менен, аккумуляторуңуз канчага канча? 60ка 20лык болот, ал где-то азыркы моментте где-то 50 километрге чейин жүрүп берет. Точно жетеби азыр? Жетет. То есть батарейкалардын эки түрү болот. Класс Б, класс А деген класс Алары жакшы болот да. То есть литионный аккумуляторлар желательно бардыгы туугандар литионный аккумуляторларды алсаңыздар, өкүнбөйсүздөр, то есть көпкө жүрөсүздөр да. Ушундай. Саатына канча километр жүрөт анан? Саатына бир аккумулятор менен 5 сааттан ашык жүрүшөт. Бир аккумулятор менен. Ошентип эки аккумулятор менен ишин бүтүрөт, смендерин бүтүрүп үйлөрүнө кирип кетишет да. Жерде поворотниктери бар экен, а? Полный поворотник, сигнализация бардыгы бар. Держатель дагы бар экен могу жерде. Заряд. Кубаттуулугу түгөгөн болсо, могу жерден педал менен деле тепкенге. Эртең келет. Бүгүн барсак КамАЗ түшө эле экен. Жана айтып аткан поворотниктер молор, сигнал кача дейт. Скоросттары бар экен. Жакшы экен, а? Мынакей фары бул. Задний фар. Ушул күрер болуп иштеп аткан менин агаларым, эгер ушундай велик минсеңиздер да анча, мондай велик минсеңиздер анча. Ошо фарлар сатат. Эгер өзүңүздөр коюп алсаңыздар да, мындай фонариктерди коюп алсаңыздар аябай жакшы болот да. Ушунун айынан көп ДТПлар болуп атат. Анан биздикилер жөн эле бир чекет айдабастан жолго чыгып, акчыңдаган бир туугандардан жаман көп да. Мындай чыгып берет, анан акчыңдаган машина мингендерден көп анан кийин ошо менен ДТП болуп атат да. Колхозник. Данный момент азыр көчө ремонтко чыдап кеткен. Эртең ремонтун кылабыз. Ошо как раз силер айтмакчы. Фара коюп берейин десем, акчам жетпейт болуп калды. Фара койдурбай, башка жагын кылабыз. Ошо да. Кийинкиси фарасын коет да. Кудай сактасын, бирок чындыгында ДТП көбөйүп атат күрелер арасында. Зимний покрышканы салышпайт, көбүнчө ушундай летнийда жүрүшөт. Зимний покрышка специально атайын мындай баягы тайгаланбасын, эми баягы өздөрүнүн коопсуздугу үчүн да алчы. Зимний покрышка. Акчаны аяп баягы кичинекей мындай летнийда жүрө беришет. Өзүм жүрөм да машинада жүрүп кетип баратканда, алдыда кетип баратып кичине тайып кетишет да. Дөңгөлөгүн карасам, ошо летний дөңгөлөк болот, ошо зимний покрышка салып алышса аябай өздөрүнө турат бул өзү. Бизде 2500дөн, эгер салып беришиме? Жок, 2500 өзү покрышка мына зимний. Эгер, допустим, 1000 рубльдан ашса бизде 150 рубль сразу автоматически скидка болот. Эгер биздин телеграм-компания, то есть телеграм-каналыбыздан да келсе, сразу 100 рубль, 250 рубль скидка болот моментально. Ушундай салып бериши 400 рубль салып бергенибиз кызмат акыбыз. Баллонун түрү бар экен. Булар 18дик, 16лык, 18дик, 20лык. Мунун 3 эле түрү болот. 16, 18, ана 20. 20-чы размерде. Анан
Бул жерде өзүнчө рамалар дагы бар экен, вилкалар, мына. Булар рамалар, бул алюминиевый рама. Бул кайсынысы жакшы өзү? Сиз кайсысын? Негизи деген мунун ар биринин өздөрүнүн эмелери бар. Кандай десем, баягы өздөрүнүн сүйүүчүлөрү бар да. То есть алюминий раманы сүйгөндөр бар, темир раманы сүйгөн бар, баягы сынбайт, жесткийге. Бул сынбайт да оңой менен. Мунагы сынып кете берет. То есть айтмакчы, баягы вилка иштебесе, удардын баарын албай калат да. Вилка албай калганда уже подшипник өлөт, рулевой подшипник өлөт, анан рамадан трес кетет, анан рама экиге бөлүнүп чатып калат да. Анан могу жерден бизикилер кыргызчылык кылып, ошо бизикилердин ойлоп таппаганы жок экен. Мен таң калам да, могу жерден сваркалап алып минип жүрүшөт. Молодец, бирокчу. Силтетип алышат да. Бирок ошо Бир жан керек, бирок жан керек. Туугандарым, чындыгын айтайын, алыс жакта иштеп жүрөбүз. Биздин үйдө ата-энелерибиз, мисалы, чоң агаларыбыз иштеп жүрөт туурабы? Ден соолук керек, ден соолук караңыздар, эми мындай 1-2 сом акчаны деп жанакынтып берсең, ямага кирсем ол сынып кетет да. Мен 1-2-өсүнү Алланын ыраазы үчүн үйүнө чейин таштап койдум да, мен мотив менет элем убагында. Бөлүнүп калыптыр жолдо. Анан кийин алып барып, шунуру салган, шунуру иштерсе болуптур, могу сынып кетиптир. Эптеп, септеп үйгө чейин жеткирип бергенбиз, подъездине чейин. сынып калат. Сынган себеби ошо мунагы передний вилкасы иштебеген айынан болот. Ошо удардын баарын вилка алыш керек да. А в данный момент мунун вилкасы иштебейт, и удардын баарын подшипник алат, анан рулевой подшипник, анан рама өзү алат. Азыр карасаңыздар, жакта трещинасы бар. Бул жакын арада тоже сынышы мүмкүн да, бир чоң ямага түшүчү. Кышты чыгара албайт бул менен. Негизи кышкыга алюминий рама кичине слабыйраак келет. Алюминий рама баягы кышында өзүнүн свойствосын берет. Мустактан коркот да, негизи алюминийчи. Сразу жарака кетет, анан сынат көбүнчө, кышында көбүнчө сынат. Баягы ямалардан чөт, бар жүлдөрдөн чөт, ошондой. Баягы курьерлер көбүнчөсү шашып жүрүшөт да. Аймаларда эле туура түшүнсө болот, баягы заказды үнөмдөп, өлчөп беришет экен, ошон үчүн газды барышат только. Ошо биз колдон келишинче ушинтип оңдоп бергенге аракет кылабыз азыр. Монубуздан жакшы экен. Жетишпей аткан. Мен эң негизги айтайын, мына туугандарым мо дискасы аябай жакшы экен, гидравликасы бар экен да. Аябай жакшы болот. Молордо жаман кыйын. Оларда жаман кыйын. Бул мо менен мунун разницасы бар. Азыр мунукунда двойной суппорт деген бар. Бул эки суппорт да, мындачы. Буларда бирден суппорт турса, бунда эки суппорт турат. Байкасаңыздар болот, артка силиндри сцеплениясы менен өзгөчө. Аябай жакшы экен ушта. Бул жакшы да. Аябай сон экен. Мунун тормозу жакшы. Фарастан өзгөчө экен. Мунуңуз канча? Булар деле 60 миңден. Бизде монстрдун баары 60 миңден. Бир эле башка модель бар. Ал модель түгөндө жакын арада келет. Ал 63 миңден 3 миң разница болот. Суу эмне, май. Болду. Канча гарантия берип атасыздар аны? Гарантия 1 ай берилет. Негизи даже кытайлар бизге айтат, кытайлардан алганда без гарантия алабыз да. Биз эле өзүбүздүн атыбыздан 1 ай гарантия беребиз. Ошол гарантияны биз четко аткарабыз. То есть өткөндө бир курьерге бергенбиз, сатканбыз. Сынып калса жооп бересизби? Сынып калса жооп беребиз, зулуп калса алып беребиз. Ямандан сындырбасына жооп бере бересиз. То есть аны алып келди, оңдоп полный кайра жөнөттүм да. То есть бир да акча алган жокмун. Бул анча-мынчага сынбасы дагы керек, бирок. Жаман кубаттуу экен, бирок, могу карагыла. Стенканы сүзүп эле бир машинанын алдында калбаса эле. Буларга мен кыркы бербесин да. Так сынбайт. Бул сынбайт так. Анан бузулган ошондой электроэликтерди оңдойсуңарбы, анан кандай ошол жактары? Бардыгын оңдойбуз. Азыркы моментте мына келди ремонтко азыр. Мындан көп келет биз азыр. Көп келет, азыр тиякта да бирөө турат, анын моторун жасаш керек. То есть булардыкы эмнеси күйөт? Ошо моторуна суу кирип кетет. Ошо моторун ачабыз, тазалайбыз, кургатабыз. Подшипнигин алмаштырабыз. Подшипник, сальник көбүнчө учурда баягы жөн эле подшипнигин алмаштырып коюшат. Бирок ал туура эмес да. Негизи алмаштырганда сразу сальник менен кошо алмаштырыш керек. Сальник деген ошо мотордун ичине суу кирбейт да. Бул азыр мүмкүн, азыр моторун жасайбыз. Моторун полный жасайбыз. Анан возможно даже контроллеру да күйүп кеткен да, мунукучу. Жүрбөй келди да. Ошо эртең кудай калса эртең жасайбыз, четко. Анан дальше газды басып айдап. Дальше ошол канча барганга чейин айдайт. Кичине алданып калгам да. Ачыгын айтканда көчө сурадым, келип эле сурап калдым. Өзүң канча болду айдаганыңа десем, кебетесин көрүп эле айттым, ой, бул көп болуптур, жакын эле алдым. Көп болду алганыңа десем, жок дейт. Жакын эле алдым дейт, 5 күн мурун. Дос баламдан сатып алдым дейт. Канча миңге десем, 50 миңге сатып алдым дейт. Бир батарейка менен? 2 батарейка менен алган экен. Бирок эртең, короче, общий эсептедик, 20 миңге ремонт болду полностью.
анан пробкадан проблема деп анан көбүнчөсү ушуга өтүп кеткен да. Бирок мен билем, баягы машина менен иштегендерчи. Атайым мондайды айдап, мындай эле сатып алышып, матчистерин сатып айдап жүрүшөт азыркы убакытта. Көбүнчө жүрөт. Негизи матчиске караганда бул 100% кичине выгодныйраак көбүнчө. То есть центр ичинде правиланы сактасаң, вот сактабасаң ДПСтен тосулуп штраф алып берип, только ошо бир иностранный лицону көргөндө пешеходдон минип өттүңбү, мынашундай кылып туруп алат. Мен курьер болуп иштегенмин, Кытай көрөттө, мен полный билем Москванычы. Центрлерин. Мындайда баягы эми көп эле ошентип айдай бербейт. Баштан көп нерсе өткөн. Көп эле баары ошентип айдай бербейт. Баягы арасында бар жакшы айдагандар, түз айдагандар бар. Ошону бир 3-4 эле бузуп коюп атат да. 3-4 эле ошо правила менен айдабай бузуп, бирөөнү сүзүп кетип, там качып кетип, ошондон анан башкалар жаман көрүнүп калат да. Көп учурда ошондо запчастардан бар турбайбы, а? Азыркы учурда ошо запчастарыбыз бар, бардыгы. Буларды көрсөтүп кетейин. Мынакей эң самый главный ходовой кеткендер ошо мунагы электрический моменттер болот. Баягы зарядка, там Молорубуздан бар турбайбы? Бул зарядка, бул 3 амперный деп коет, ошо 3 амперный где-то 3 сааттын ичинде зарядтап берет полный. Бул подсоединение штырь. Подсоединияны кармап турат. Мунун эки түрү бар, узуну, эң узуну ушул, кыскасы дагы бар. Покрышка, камера. Бардыгы барбы покрышкаларыңызда? Бардыгы бар. Сиденьялар бар, көбүнчө сиденья. Издегенде чыкпай калат. Көбүнчө сиденьялар сынат. То есть каждый баягы бир курьер негизи эртең менен саат кээ бирөө 6да чыккандар бар, 7де чыккандар бар. Ошо менен 12 чейин иштешет. Уже 14 саат иштешет, 14 саат, 15 саат иштеген курьерлер бар. Эми бул сиденья баягы бул техникада бузулбай коет. Бузулат, любой момент бузулат да, ушундай. Бирок ачыгын айтыш керек, курьерлер акчаны кырып атат азыр. Курьерлерге тил тийгизбеңиздер азыр. Азыр чыгымы жок, прибылы бар азыр. Бирок суукта бир аз кыйналасың аябай. Кана, молорубуз, батарейкаларыңыз бар экен, а? Булар батарейкалар, эртең дагы батарейкалар келет. Ушундай булар литиумныйлар, ушу жана айтып кеттим, класс A'дагы батарейкалар булар. Класс A'дагы батарейкалар, могу данный момент азыркы моментте бул деген где-то 3 саатка жетпеш керек. 3 саатка жайында көбүрөөк жетет. То есть азыр любой батарейка класс А болбосун, даже кышында кой берет да. Кышында 1-2 саат берет, айрыма берет, артка түшөт. Муздакта батарейкалар кичине ылдыйга түшөт. Күн жылууда көп келе жетет. Жылууда көпкө жетет. Азыр буларга кандай батарейка кошуп берем дедиңиз азыр? Класс A'ны же класс B'ны? Буларда класс A'лар турат. Класс A'лар баягы литиумныйлар турат. Литиумный аккумулятор. Өзүнү канчага сатасыз ушундайды? Мунагы данный момент азыр 15 000 деп коюлган. Бирок 13 000ден сатылып атат. 60ка 20лыктар бар. Алар 23 000ден сатылып атат. Анан кийин баягы 60ка 25тиктер бар. Бирок 60ка 25тиктен көбүн карасаңар баягы 60ка 25 эмес, 60ка 20лык эле да. 60ка 30туктар бар, бирок алардын багасы 34 000. То есть андайларды алып келбейм деле. То есть аны көбү деле кызыкпайт. Ашып кетсе бир 3-4 саат разница берет да, 60ка 20лыктар. Молордан бар экен. Мунун подножкасы мынакей азыр турат го. Подножкасы булар болсо ошо тетиги моделдики, эме колхозниктин подножкалары, передний диска, задний диска, мунагыны роутер деп коет. Роутер деп ушуну айтат, стартер бобул. То есть роутер бул магнит менен айтылган сөз, роутер деп айтылган. Көбүнчөсү роутер керек дейт, мына бүгүн чалды роутер керек дейт. Роутер бар, мунун баасын айтып туруп анан кайра муну айтат. То есть бул стартер, бул роутер. Ушундай. Билбегендер бар. Аябай көп нерсе бар экен, а, сизде? Байк ушун айынан жүрөт, мынакей. Бул жок, токтоп калат. Бул контроллер деп коет. Бул азыр данный момент 500 ваттык. 500 ваттык. То есть канча мунуңузду? Мунун тыйыны башка жакта билбейм кандай, мен 2200 деп койдум. Бирок 2000ге кетет да скидкасы менен. Мунун коюп бериши бар, коюп бериши 500 рубль. Коюп бериши. Бул жанагы айтып кеттим го баса, ушулар двойной суппорттардыкы. Двойной суппорт жана гидравлика тетин биринчи турат го. Ошонуку 700 рубль деп коюлган, бирок 700дөн дагы скидкасы бар мунуку. Анан фаранын түрлөрү бар экен, ушундан алып койбосоңуздар да болот экен. Фотор ошо силер айтып аткандай бул артын күйгүз берет. Булар алдын күйгүзөт да. Сигнализациядан бар сизде кандай? Бул сигнализация. Канча өзүңүз коесузбу барды? Ооба. Сигнализация бар. Сигнализация бул 600 рубль турат. Коюп бериши беп-бекер. Жөнүндө коюп коебуз, ачып коюп беребиз. Үйдөн туруп жүргүзүп койсо чыкча кызып турат. Муну деген көбүнчөсү койгондор баягы
келди. Анан баягы подъездге кирип кетет да, подъездге кирип кеткенде ошо көбүнчөсү аккумуляторду бекитип коюшат. Мындайча айтканда, азыр ушул жерден айтып кетейин, баягы курьердин душманы курьер деген бар. Ошо чынык сөз да. Курьердин душманы курьер да. То есть мага келген көп эле случай болду. То есть аккумулятор мурдап кетти, минтип кетти, то есть урдап кетти, урдатышат көбүнчө. Эч ким урдабайт. Баягы орустардын баягы арасында баягы ичкендер, чеккендер болот го, наркомандар. Ошолор көбүнчө ошолор урдайт экен. Анан баягы көбүнчө өздөрүнүн эле арасында, курьерлердин арасында да баягы бар, ниети жаман, ниети сууктар, ошолор да урдайт экен. Ошон үчүн ушул сигнализацияны коюп коюшат. Баягы кирип баратканда мынага коюп коюшат. Муну бекитип туруп эле мынага коюп коюшат да, болду, баягы тийгенде сигнализация иштейт кадимкидей. Уруу жоло албайт да көбүнчө ошондой. Качасың да. Сигнал болгондо эле аябай катуу качасың да. Көп нерсеңиз бар экен. Подшипниктер ушу подшипниктер эң көп расходун көп кеткендер ушу колодка менен подшипник, анан камера болот, анан покрышка. Камера негизи камерада эле жарыла бербейт оңой менен. Ошо жана силер азыр моолордо точно жарылбайт да, караң. Болон калындыгын караң. Айтып кеткендей эле ушулар калың. Азыр тетигини көрдүңүздөр, тетигин көрсөңөр, бул деген баягы ашамдагы покрышка, мынагы аябай тонкий. Жарыла берип кыйнайт да. Бул бир жуман ичинде эле тынчыйт. Бизди Танукиде иштеген, Якторияда иштеген, ушундай жаракта иштеген мекендештерим ушул заказ менен баратканда, шашып мисалда, электричканы жолдон нары өтөсүн, ошондо жарылат да. Заказга шашканда жарылат да. Мен доставкада иштегем дедим, жаман кыйналат да. Ошого мондай чоңураак, мындай калыныраак баллондорду салып алыңыздар, мына дадылдар чыгып турго, Бир коюлганда уже мулар 1 жылга смело 1 жыл айдашат ушу покрышка. Олар ушуларды басат. Олар басат, карасаңыз, фарлардан лупамен экен, а? Эме плюс бардык функциясы бар. Даже телефондо баягы Bluetooth коюп алып, музыка окуп кете берет. Компас бармы? Компас да бар. Азыр Кытайлар жата турган жеринде кошуп чыгарып коюп тур, а? Жатаканасы тамак ашкыла турган жер. Жакын арада Кытайлар эмеге чыгарат, сиденьяга, по-моему, бир подогрев коет да. Көрдү болсо, Москвада доставкада иштегендер билди да. Дуаңар жетти Кытайга деп калайм. Тоогулам, тамаша. Ишиңизге ийгилик. Ар дайым элдин кызматында боло бериңиздер. Баштаган ишиңиздер майлуу сүттүү болсун, ишиңиздер жүрүшүп кетсин. Адрестерди, номерлери могу жерге калтырып койдук биз. Доставка барбы сиздерде? Подшипник алат эле, мындай азыр ошол моментте азыр Кудай кааласа, Кудай буйрса кичине жакын аранын ичинде чечебиз. Ага өзүбүздүн машинабыз керек. Эгер таксиден салсак эле, азыр таксилер биз жерге эле могу жерге заказ бергениң эле уже 1800дөн өйдө да. То есть бир камера 300 рубль турат, то есть аны доставкага невыгодно болуп калат. Ошондой срочныйлар бар, чалат, биз таксиден салып жүрөбүз, өздөрү төлөп тозолошот, алышат ушундай. Кээ бир учурда бар, по пути болуп калат, алып барып берип коебуз ушундай жакын араларда. Анан выкупка дагы бересиздер. Выкупка берилет, бирок лимит бар. Ошо азыркы моментте 5 электровелик кеткен. Ошолор төлөп бүтөр менен эле астагадан бирден экиден кайра берип жиберебиз. Ишиңизге ийгилик. Бир аз грипп болуп мен анча. Негизи бизди өзбек туугандардан жаман көп көрөт. Негизи торговый центрде жүрсөм, бир өзбек бала айтты эле, ака, ушундай электровелик издеп жүрдүм эле. Биз тарттыңызбы, тартпадыңызбы деди да. Билбейм, мен тартпадым, бирок тартсам ошо каналга чыгарам, көрүп атасыңбы сен, көрүп атам деди. Бир чыгарың деди эле да. Мына ушулар мен оюмча 65 000 дедиңизби? 60 000ге мындай стоит деп ойлойм да. Мындай бир байкаңыздарчы, мындай жакындан келип караңыздар. Көрсөтүп коюң эле, караң. Баллондорду караңыздар, дың да, дискасын караңыздар, барабандарын караңыздар, суппорттарын караңыздар. Туугандар чындыгында аябай жагып атат да, мен өзүмө делечи. Мен электровелик мингем деле 60 000ге алгам, бирок мен беркине тебе турган алып алыптым да. Аябай кыйын турбайбы ал. Ал мен 260-тыгдан алып, ал вообще кетпейт экен. Адбанга кылып минип жүрүптүр кыргыздар, мен билбепмин аны, балдарчы. Айтпаптыр мага эч ким. Көбүнчө мекендештер бар арабыздачы. Көбүнчө туугандарыбыз бар, баягы курьер сферасына жумушка киришет. Кирип туура эмес кадам таштап алышат. Туура эмес кадам дегенде баягы мен өзүм да курьер болуп иштегем, то есть бул сфераны жакшы билем да. Аябай эле жакшы билем. Көп курьерлер баягы алдайын дейт, бирок алдай албайт да. То есть каждый шагын билем да, ошондой.
Анан кийин бир курьер айтып калды, то есть жакында эле келдим, курьер болуп жумушка ишке кирдим. Анан арендага велосипед алдым болуп калды. Арендага канчасын төлөйсүң десем, ар кайсы жерде ар кандай да аренда. 12 миңден, 13 миңден, 15 миңге чейин. Эми ошону эле канча ай айдап койдуң десем, 3 ай айдап койдум дейт. Ошону эми эсептегиле уже бир байктын акчасы да. Берип койгон. То есть ал өзү иштеп алган жок, ага берген адам иштеп алды да. То есть ошондой моменттерде лучше кичине чогултуп болсо дагы баягы тууган уруктан, достордон сурап дагы чогултуп сатып алышса, өздөрүнө калып калат да. Допустим, муну сатып алды, бир айда өзүн актайт, анан кийин кичине айдап туруп эле кайра кичине айдап туруп эле сатат. Күзгүсү бар экен. Өз басына сатпайт, конечно. 40 миңге сатса дагы акчасын чыгарып алат да, бияктан плюс. Өзүнүкү калат, 40сына барып, минсин каласын өрттөп берсин алып барып, өзүнүкү болот да. Жылуу кийиниңиздер чындыгында, үстүн жаба турган пленкалар чыгып атат, ошолорду жабып алыңыздар. Азыр сууга опасный болуп атат. Акциялар бар бизде. Кандай акция? Акциялардан айтып кетейин, мынакей. Любой покрышканы тандайт. Допустим, өзүбүздүн телеграм-каналыбыз бар. Ошол жака баягы курьер кесиптештерди кошуш керек, 100 адам кошуш керек. И каалап любойун тандап кетет, кой бериши менен бекер болот. 100 адам кошсо. Дагы башка бар, 50 адам кошконго зимний варежка деп коет, мындай баягы рульга коюп алышат, жүрүшөт да. Биздин телеграмга 100 адам кошсо эле ушуну келип жакшынакай алып кетет. Дагы башкалар. 100 адам, 50 адамбы? 50 адам түз. 50 адам. 50 адам буга. Покрышкага 100 адам кошсо, ошо 100 адам эми 2 курьер эле кошуп коет 50-50дөнчү. Анан кийин дагы бизде чакан кичинекей оюнубуз бар. Кандай оюн десем, аны ошо курьерлерге кылдык элек, атайын көбүнө жеңилдик болсун деп 700 рубльдан эле билет кылган элек, 15те койгон элек. Ушундан азыр билет данный момент азыр өтпөй атат. Где-то 100 билет өттү. Кудай буйрса. Лотереяңар дагы бар. Кудай буйрса. Мен аралаштырып лотереяңар. Жок, кудай буйрса, лотерея эмес, ал баягы чогултуп эле ошо 100 адамдын ичинде эле бир байкты болуп калышат. Ошонун адамдын арасынан бирөө байкты болот, калганы покрышка болот, калганы ушундай варежка болот деген да. Кылып көрөлү дедик. Болуучу да эмес, азыр эми ушуну эме кылдык, азыр бирөөнө тапшырып койсок, может акчаларын кайтарып беребиз, может. Ойлоштурат экенсиздер да. Азыр элдерден сурап атабыз, кандай кылалы деп, элдер айтса эле ошондой кылабыз, буюрса. Алдамай жок. Баягы орустар бар, кээ бир жерлерде алдап коет, кенеди бир нерсени кылып коюп эле, бир 2000, 3000 алып кел дейт. Уста. Ошондой да. Бизде андай жок, то есть как она есть. Устакысы биякта аябай эле аз. Мисалы үчүн моторду ачып жазап, полный жазап бергени 1,5 миңге эле заюз. Башка жакта 3 миңден өйдө да, 4 миң, 5 миңге чейин. Бу жакта бир орустар бар, аяка барып, бирөө гидроизоляциялаган экен, канча бергин десем 5 миң берди. 5 миңге да өрүлө көп да. Аны мага келсе, сыртынан эле баягы шыбап койгон, герметикти ошого 5 миң алып койгон да. Ошентип алданып калып атат көп. Өзүбүзгө касым туугандар мына өзүгө бар экен болмас делер. Ушундай. Акта эле сиз. Ушу жерде эле, ушу эле райондо метро аэропорт, метро Сокол ушу жерде эле постоянно. Ушул райондо иштеген мекендештерге күн чыгыптыр да. Көбү айтат баягы, көбү эле айтат, эми мактангандык эмес, сен жасагандай моторду эч ким жасай албайт деп. Бирок действительно моторду аябай жакшы жасап берем, аябай тазалап, каждый эмесинен бери жүрүшөт да көбүнчөсүчү. Кээ бирөө бар баягы ичин ачкандан баягы пайканы көрүп эле жүрөгүм түшүп калат мен өзүмчү. Пайканы көрүп эле ёлки-палки депчи. Пайканы пайт этсе эле мотор жакшы болот негизичи. Мотор эң биякта важный. Контроллер менен эле мотор болот да, то есть аккумулятор да важный. Эгер аккумулятор жакшы болсо, контроллер күйбөйт да. Эгер аккумулятору начар болуп, там наркы болсо, контроллер күйбөйт, наркы болот, то есть ар кандай случайлар болот ушундай. Вот, акцияларыбыз ушундай. Жакын арада эле Максат Таманов көрдүңүздөрбү? Эки электровеликти, эки бир тууганга, кандай десем, мындай социалдык эксперимент болду. Там курьерлер кандай жардам береби, ушундай кандай болот экен деп тартып кылып көрдүк. Арасынан баягы жок дегендер болду. Баягы мүмкүнчүлүгүм болбой атат дегендер болду. Ошондой болду. Арасынан эми бардыгы эле баягы берейин деди, бирок мүмкүнчүлүк жок. Кудай каалабады деген. Анан ошентип эки тууган бир байкебиз нарындан кен бир иничек алды Сходинскийден. Ал каякта эле Ош жактан, Баткен жактан, ошо Белек деген бала экен. Белекке белек кылдык акыркысын. Кудай буйрса жакын арада дагы Максат Таманов өзү дагы белек кылат. Ушундай ушу магазин аттым. Ушундай жаңылык. Астадан иштеп атабыз. Ишиңиздер ийгилик тагын. Көп сүйлөп койсок кечиресиздер туугандар. Группалар менен бөлүшүп,
каналга катыла кетесиздер. Рахмат барыңыздарга. Туғандар анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коёмун. Дакан сайдайт кеңинен 3 ай коюп берет, чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюдум ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.